Медицина факультетинин жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасында жаңы 3 илимий окуу лабораториясы ачылды. Алар заманбап техникалык жабдуулар менен жабдылып, студенттерге билим берүүдө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Шаймандар чет өлкөдөн алынып келген жана жаш адистердин иши үчүн зарыл болгон тесттерди жана анализдерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Окууда, илимий иштерде өзүбүздүн эле кафедранын илимий потенциалын, студенттердин жанагы илимий изилдөө баштап кандай приборлор менен эмне кылыш керектигин, башка айтканда изилдөө компетенцияларын жогорулатуу менен келечек врачтарда анализдөө ойлорун. Мисалы үчүн азыр врачка барганда диагноз коюудан мурун биохимияны тартып кел дейт. Алар эмне экендигин, ошону интерпретациялоо биохимиялык анализдерин, ошолорду үйрөтүүчү атайын ушундай окуу акыркы мындай аппаратуралар менен жабдылган окуу илимий лабораторияларды алдык. Автоматически измеряет как весы. Лабораториялардын ачылышы студенттердин теориялык билимин практикада бекемдөөгө жана окуу сапатын жогорулатууга багытталган. Студенттер азыр заманбап ДНК тесттерин өткөрүп, ички органдардагы оорулардын белгисин аныктоо үчүн жабдууларды колдонуп иштей алышат. Ошондой эле дарыларды даярдоо боюнча практикалык сабактар да уюштурулат. Клиникалык биохимия дегенде ооруларды, дарттарды аныктоо боюнча, патофизиология болгондо ошол оору жөнүндөгү маалыматтарды алууда бул оборудованиялар аябай заманбап жаңы болгондуктан так аныкталат. Ал студенттердин да билим алуусуна абдан жакшы шарт түзүп берет деген ойдобуз. Заманбап лабораториялардын курулушу университеттин ички каражаттарынын эсебинен каржыланган. Бул окуу жайдын өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, билим берүү чөйрөсүндөгү инновацияларды ийгиликтүү ишке ашырууга багытталганын көрсөтөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Студенттерибиздин лабораториясында мындай эле, эми биз монтип башкача кылып, современный балдарды даярдаганга жардам берет деп маалыматтарды жакшы чыгарсаңыздар да. Ийгилик эми жакшылык болсун, мүмкүнчүлүк болушунча биз мындан кийин дагы колдогонго аракет кылабыз.